2024 жылдын 8 февралында кала мэри Айбек Жунушалиев, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик курулуштун башчысы Нурдан Орунтаев баш болгон бир топ делегация Бишкектин түштүк жагына барган. Алар ал жакка бир эле максат менен барышкан. Ал жердеги Кум Шагыл деген жеке менчик заводду ээлеринен тартып алыш үчүн. И вот вся делегация прошлась прямо по заводу, они сразу прошлись карьером. И мэр тогда только объявил: вчера вас лишили 4 лицензий, завод работать не может, пожалуйста, покиньте помещение, все освободите, в течение часа прекратите работу и, пожалуйста, освободите завод. Все стоящие задавали вопросы, по каким основаниям? Объясните нам, какой-то документ покажите. Он сказал: то, что мы здесь находимся, этого уже достаточно. Андан ары кызматкерлерди заводдон милиционерлер кууп чыга башташкан. Алар иш бөлмөлөргө, цехтерге кирип, адамдарды иш ордунан узатып чыгарууга аракет кылышкан. Кум Шагыл заводунун кызматкерлери иш күнү аяктаганда кетишкен. Ал эми эртеси эртең менен 9 февралда заводду милиционерлер курчап, жумушчуларды киргизбей коюшкан. Кум Шагыл Кыргызстандын темир бетон продукцияларын чыгарган ири ишканасы. Ал 1965-жылы түптөлгөн. 1990-жылдардын башында кызматкерлер аны мамлекеттен сатып алып, акционердик коом түзүп, ал жерден андан кийин дагы 30 жыл иштеткен. Цех алдындагы жерлер да заводко таандык болгон. Ал эми Панорама менен 12-кичи райондун ортосундагы шагыл чыккан карьерлерди завод Бишкек мэриясынан ижарага алып иштетип турган. Ошол жылдардан бери Кум Шагыл чүй өрөөнүнүн темир бетонго муктаждыгынын 80%-ын камсыздап келген. Заводдун кардарларынын арасында ондогон, анын ичинде Кумтөр жана Кыргыз темир жолу сыяктуу ири ишканалар бар. Завод салыгын калтырбай төлөйт. Көптөгөн сыйлыктары бар. Ал эми анын мурдагы жетекчиси Владимир Попов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу наамын алган. Завод бийликке Садыр Жапаров келип, Бишкектеги Ысык көл мейманканасын бузуп, ордуна жаңы резиденцияны курууну чечкенден кийин көйгөйлөргө кабыла баштаган. Акционерлер 2021-жылы иш башкармалыктагы чиновник алардан билмексен болуп, Кум Шагыл Жапаровдун жаңы резиденциясынын курулушуна $500 000 тегерегиндеги темир бетон өнүмдөрүн бекер бере алабы деп кызыкканын айтышууда. Заводдогулар чиновниктердин мындай суранычтарына көнүп деле калышкан. Бирок 17 000 кубометр темир бетон чыгарып берүү мүмкүнчүлүгү болгонду да бекер жок болчу. Бул ишкананын өзүнүн жылдык кирешесинен көп турат. А бирок заводчулар жок дегенде цементин бергиле дешкен. Бирок чиновниктер баш тартып, ошондон кийин өч алып башталган. Алгач мэрия заводдон шагыл чыккан карьерди тартып алып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берген. Андан кийин УКМК, прокуратура жана жер жана суу көзөмөлдөө кызматы ишкана жайгашкан жерде, башкача айтканда, заводдун өзүнүн жерин тартып ала баштаган. Андан соң заводдун өзүн кошо Бишкек мэриясына өткөрүп берүүнү талап кылышкан. Эмненин негизинде деген суроо туулат. Клооптун колундагы маалымат жана документтерге караганда, чиновниктер баштарын деле ооруткан эмес. Алар жеке менчик ишкананын ээлерин жана алардын туугандарын коркутуп, кызматкерлерин кодулап, айтор каалаганын кылышат. 29 февралда өкмөт мыйзамды бузуп, Кум Шагылга убактылуу башкаруучу дайындаган. Дайындалган киши Түмөнбаевдин аксылык жердеши Эрмек Кутманов болгон. Ал дароо эле заводдун жетекчилигин иштен четтетип, кызматкерлерди иштен бошоп кетүүгө түрткүлөй баштаган. Ал эми заводдун адвокатын болсо, сотто мындан ары ал Кум Шагылдын кызыкчылыгын коргобойт деп айтып, судья буга макул болгон. Учурда басып алынган заводдун продукциясы кайсыл бир тарапка ташылып жатат. Все вывозится куда-то, как они сказали, машинами тазалыка. Требуешь накладную, говорит, нет, это по личному распоряжению вот этого временного управляющего. Азаттыктын журналисттери Кум Шагылдын карьеринен чыккан оор жүк унаалары мамлекеттик жеке долбоор болгон Дастан Ситинин курулуш аянтына каттап жатканын аныкташкан. Акционерлердин биринин пикиринде, мыйзамсыз басып алынган завод президенттин иш башкармалыгы жана Бишкекте толтура курулушу бар жеке Түмөнбаев үчүн бекер бетондун булагына айланган. Жылдыз Эшалиеванын айтымында айлыктар азайтылгандыктан заводдун адистери иштен бошоп, Европага иштегени кетип жатышат. Ал эми жаңыларын 3 жылга чейин окутуу керек. Ушундан улам мамлекеттик буйрутма ээлерине өндүрүм жеткирүүдө үзгүлтүк боло баштаган. Что по такой цене никто и брать-то у нас не будет. Сейчас завод просто встанет, и я боюсь, что на этом все, вся история Кум Шагыла закончится. Я думаю, что они хотят подвести его к банкротству и в итоге потом эту землю просто продать. И все. Ушул 4 жылда заводчулардын кайрылбаган жери калган эмес. Президент, премьер, акыйкатчы эч кими жооп берген эмес. Мунун баары Кум Шагыл заводун рейдерлик басып алуу жөнүндөгү иликтөөбүздүн аз гана бөлүгү. Иликтөөнү толугу менен баяндамадагы шилтемеден окуңуз.